Кыргызстандагы эртелей президенттик шайлоону былтыркы октябрдагы элдик толкундоолордагы шарттады. Эгемендик тарыхында Кыргызстан 3 ирет нааразылыктан улам өлкө башчысын мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирген. Дал ушундай шартта жаңы президенттин алдында кандай милдеттер турат жана эмнелерге көңүл бурушу керек? Бул суроонун тегерегинде биз азыр Түркиядагы Сакария университетинин саясий билимдер жана мамлекеттик башкаруу багытындагы Айф менен ой бөлүшкөн турабыз. Ал биз менен түз байланышта. Айбек, саламатсызбы? Сиз добуш бердиңизби? Биринчи суроо. Анан экинчиси, буга чейинки өлкөнүн саясий тарыхын басып өткөн окуяларды эске алуу менен келечектеги президенттин алдында кандай башкы милдет турат деп эсептейсиз? Чоң рахмат. Мен өзүмдүн добушумду жасадым. Туура жасадым деген ишеничтемин. Эң башкысы, сиз белгилегендей, тарыхтан сабак алышыбыз кажет. Мамлекетибизде азыркы учурда катталган окуялардын баардыгы ошол башчылардын тарыхтан сабак албагандыктан келип чыгууда. Аны баарыбыз билебиз, мойнубузга алабыз. Эми бул 2-3 айдын ичинде мыйзам деген түшүнүктөн алыстап кеттик. Азыркы учурда укуктун эмес, жеке саясий чечим, жеке саясий каалоонун негизинде баардык чечимдер кабыл алынып жатат. Келечектеги президенттин эң биринчи башкы милдети катары мамлекетти укуктук талаага алып келүү деп эсептейт. Эми бул кайсы талапкер шайлоонууда ошондон дагы көз каранды. Андан тышкары өлкөдөгү саясий кризис абалын турукташтыруу кажет. Бул максатка бүтүн кызыктар тараптардын талабын жана үнүн угуп, ошого жараша чечимдерди кабыл алуу керек. Саясий жана укуктук милдеттерди аткаргандан кийин экономикалык кадамдарга чечкиндүү түрдө барса болот. Мен Айбек, дал ушул суроону сизге жолдоюн деп жатам. Бир катар эксперттер динамикалык саясий окуялардын маалында президенттен жарандар күткөн реформалар көп экендигин, эгерде аларды тез аткарбаса көңүл калуу бат эле болоорун айтып жатышат. Болочок президенттин алдында реформа кылуу үчүн негизги тармактар кайсылар? Туура белгилеп кеттиңиз. Кардиналдуу реформалар өтө тездик менен жана туура жүргүзүлүшү абзел. Бир гана элдин колдоосу эмес, бул жерде ошол жүргүзгөн реформалардын эффективдүүлүгү дагы ушундан көз каранды. Азыркы учурда мен жайгашкан Түркияда 80-жылдары кардиналдуу экономикалык реформалар ишке ашырылган. Аны башында турган аскердик төңкөрүштөн кийин бийликке келген Түргүт Озал ошол абалды пайдаланып, тездик менен чечкиндүү түрдө реформаларды ишке ашырыптыр. Ошол себептен реформалардын эффективдүүлүгү жогору болгон. Биздин мамлекет, сиз белгилегендей, саясий система толугу менен кескин реформаларга муктаж. Келе жаткан президент ушуну так түшүнүшү кажет. Башкы багыттары катары экономика тармагын, сот системасы, таможня жана укук коргоо тармагын белгилеп кетет элем. Бул тармактардын ийгиликтүү реформа жүрүшүнүн натыйжасында билим берүү, саламаттык сактоо тармактары дагы өзгөрөт жана бул багытка жараша реформалар ийгиликтүү болот демекчимин. Андан тышкары реформалар жүргүзүүдө кадр маселеси дагы өтө маанилүү. Мисалы, президент Учурда президенттин бийлигин чыңдоо жөнүндө сөз болуп өтүп жаткан референдумдун дагы бир максаты ушул деген сыяктуу сындар дагы айтылып жатпайбы? Мындай шартта саясий окуялар Кыргызстанда кандай өнүгүшү мүмкүн деп ойлойсуз? Туура, катталып жаткан тенденцияны биз так белгилеп, ошону так айтышыбыз керек. Референдумдун башкы максаты бийликти борборлоштурууда элдин добушун алып, ошол борборлоштурууну легитимдештирүү болуп жатат. Эгерде бул идеяны алдыга сүрүп жаткан адам шайлоону ута турган болсо, анда бул идеянын логикалык улантысы болот. Азыркы учурда логикалык улантысы эмнеде? Бул өзү белгилегендей коррупция менен күрөшүүдө, реформа жүргүзүүдө тоскоолдуктар болгонун белгилөөдө. Эгерде башкы мыйзамды түзүп жана кабыл алып жатканда бийлик балансын сактабастан, бийликти чектөө максатын көрбөстөн,
мыйзамды бузуу жолу менен уланта турган болсо, анда саясий кризис өтө тездик менен өнүгүп кетиши ыктымал. Президенттик башкаруу дегенде ар түрдүү формаларын билебиз биз. Мисалы, Америкадай бийлик балансын түзүү мүмкүн, ошол эле учурда актуалдуу болгон Түркменстандай абсолюттук бийликти орнотушу мүмкүн. Эми ушул кайсы жолду тандайт, ошондон көз каранды. Тарыхка көз чаптыра турган болсо, рахмат сизге, Айбек. Биз менен Кыргызстандын болочок президентинин алдында кандай милдеттер турат деген суроонун тегерегинде Түркиядагы Сакария университетинин саясий билимдер жана мамлекеттик башкаруу багытындагы магистранты Айбек Теңизбаев маектешти. Уктуруу көрсөтүүбүздү улантабыз. Шайлоо